Мен Баткенттер жек көрөм мен. Ачыгын айтайын, бетиги Баткенттер жек көрөм мен. Баткенттер жек көрөм мен. Ачыгын айтайын, бетиги Баткенттер жек көрөм. Бүт Баткенттерден ак ушундайсыңар, кончинисиңар да. Бүт Баткенттерден ак ушундайсыңар, кончинисиңардан ак бир далбоёпсуңар. Дайсбургочон билет, оозуңардан билет, уяз, жалган билет. Кандай бир Баткенттер бир нормальный адамдар барыпсыңарбы сиздер? Баткендиктер тууралуу сүйлөгөн бул жигитти УКМК кармаптыр. Баарыңыздар билгендей, мындан 2-3 күн мурда соцтармактарда, Инстаграмда, ТикТоктордо ушул жигиттин видеолору тараган. Өтө бир козгалгыс, жаман сөздөр менен сүйлөгөн. Эми бул жигитти мыйзам чегинде өзүнүн жазасын берсе керек. Демек, сиздин оюңузду да комментарий жазып кетиңиз. Ушул бөлүнгөндөр тууралуу сиздин оюңуз кандай? Баткендиктер конченныйсыңар. Силерди жек көрөм, мага жакпайсыңар. Кана кимиң бар Баткенден деген экен бир мал. Баткенден Исхак Разаков, Абсамат Масалиев, Мурат Салихов сыяктуу улуу инсандар чыккан. Баткенден мына мен болом. Баткендин эли баатыр эл. 7 миллион гана калкпыз, 7 гана областьпыз. Ар бир үй бүлөнүн өзүнүн тентеги бар сыңары, ар бир область, регион, айылдын өзүнүн тентектери жетиштүү. Бир адамды жек көрүүнүн айынан жалпы элге акарат эч качан айтылбашы керек. Ошондуктан ойноп сүйлөсөң дагы шалтак оозуңду тазалап туруп ойлоп сүйлөгүн. Мен үчүн Кыргызстандагы ар бир жаран бул менин мекендешим. Мен баарын бирдей тең жакшы көрөм. Москвада таксопарктар көп, бирок татыктуулары аз. Биз сиздерге эң татыктуу болгон таксопартты сунуштайбыз. Белес парк. Таксопарктын проценти болгону 1%. Бул парктын эң өзгөчөлүгү электронный путеводительдерин өздөрүнүн айдоочуларына берип жатат. Сиз дагы парковой самозанятый болуп Белес паркта иштесеңиз, анда сизге дагы электронный путеводительдерди берет. Баса, путеводитель алсаңыз 2%, без путеводитель 1%. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Кисарт жана башка документтер. Андыктан келиңиздер, иштешели. Обо, ушуга окшогондор тажата турган болду да. Баткендиктерди эмне үчүн жаман көрөсүң? Эмне үчүн? Себеп эмне? Чегарада тик туруп кызмат кылган үчүнбү? Кызылчу чыкканда ушул Кыргызстан үчүн, Кыргызстан эли үчүн, мекеним үчүн деп өздөрүнүн жанын курман кылган үчүн жаман көрөсүң Баткендик. Эмне үчүн? Себеп эмне үчүн? Эмне үчүн? Айтчы. Тажата турган болду ушуга окшогон бөлүнүп жарылгандар. Бирөө чыгып алып моняк дейсиңер дейт. Бирөө чыгып алып Баткендиктерди жаман көрөм дейт туугандар. Өзү 7 миллион эли болсок, башкаларга окшоп 150 миллион миллиард эли жок биздин. 7 миллион эли болсок, ушул кичинекей 7 миллион эл дагы ушундай бөлүнүп жарыла берсек, бул кандай уят эмеспи туугандар, уят эмеспи? Мен мисалы үчүн мигрантмын. Москвада иштеймин. Чынын айтайын, мына мекенден алыс болсоң, Кыргызстандын кадырына жетет экенсиң да. Ушул Москвада бөлүнүп жарылган кыргыздарды көргөн жокмун, Кыргызды кыргыз көрсө жакшы көрөт. Ушул бөлүнүш турмактуу, сен каяктан болосуң, кайсы жактан болосуң дегенден сурабайбыз бизче. Кыргызсыңбы, ой, менин бир тууганым, боордошум деп ушунчалык биз бул жакта ынтымактуулук көзсүйбесинчи. Ушул баягы Кыргызстанда кыргыз эли биригиш үчүн сөзсүз түрдө эле бир Кыргызстандын башына бир палекет кырсык келиш керекпи? Карантинде билесиңер, кантип бир Кыргызстан ынтымактуу болуп биригип кеттик эле. Мына кече жакында зубор болуп, Баслан Байхан Хамзаларга зубор болгондо Кыргызстан кантип бир бириктик, Таластан, Ысык көлдөн акча чогултуп атты, Оштон, Баткенден, Нарындан, бүт жактан акча чогултуп атты да. Ушул биз биригишибиз үчүн, биз бир эл болушубуз үчүн сөзсүз түрдө биздин башыбызга бир палекат келиш керекпи, бир кырсык келиш керекпи? Ансыз биз бириге албайбызбы, тоба кылдым, бир мындай адам болойлу да, бөлүнбөйлү да туугандар. Качангаcha түндүк түштүк болуп бөлүнүп туруп болбойт да андай туугандар. Бирөө чыгып алып оняк, мына мен Оштон болом, мына мен сүйлөгөн сөзүмө түшүнүп атасыңарбы? Кыргызча эле сүйлөп атамбы? Түшүнүп атасыңарбы? Кыргызмын мен, мисалы үчүнчү. Андай сүйлөйсүңөр, мындай сүйлөйсүңөр. Ошто Кудайга шүгүр эле сүйлөйт. Просто баягы чынын айтайын, видеолордо, анча-мынча кинолордо Оштондун образын бергенде баягындай ашырып берет да бир азчы. Атак Кудайга шүгүр эле биз деле кыргызча сүйлөйбүз туугандар. Мына айткандай, мекенден алыста болгондо чындыгында баягы Кыргызстандын кадырын билет экенсиң, кыргыз жериңи сагынат экенсиң, күндө сагыныч менен жашайбыз биз. Мына неге мына мигрант болуп жүргөндөр бөлүнбөйт? Себеби булар билет да мекендин баягы канчалык кадырлуу экендигинчи.
Мен мисалы үчүн тамада болуп иштейм мына Москвада. Кыргызстандын 7 областын тойуна алып барам. Баткен, Талас, Ош, Нарынчы, бүт бардык жактан бар да Москвада. Бир жакшына жүрөбүз го бул жакта, токтотойлучу ушул бөлүнгөн токтотойлучу туугандар. Кудайга дагы жакпайт бул иш, тыныч жүрөйлүчү бир. Улутубуз бир болсо, кыргыз болсок, тилибиз, дилибиз, окуган наманыбыз бир болсо, дагы не кылышыбыз керек туугандар, Уят эмеспи, уят эмеспи. Тыныч жашайлычы бир. Жаркылдатып, жашоону жаркылдатып жашайлычы туугандар. Кыргызстан, демен Кыргызстан,